Türkiye'nin Ürgüp şarjasında Жүзім жиыны фестиваль өтті. 500 жылдық тарихы бар майрам сентябрь айының ортосына туш келді. Адатта Жүзім жиыны сентябрдың орто ченінен октябрь айының башына чейін жүргізіледі. Түркияның Каппадокия аймағы легендарлы үңкірлер аваға шар менен учуу жана қоз жаратылышы емес аймақты эйлеген жүзім бақшалары менен дүйнөгө белгилүү. Türkiyanın en çoğ şarap öndürүүчү аймактарынын бири өзгөчө шаңга бөлөндү. Ал жерден айылдардын стендтерин, элдик бийлерин, анимация шоуларын, сүрөт көргөзмөлөрүн жана көптөгөн сынактарды көрүүгө болот. Майрамда шаар башчысы Мехмет Актүрк келген конокторду, шаар тургундарды жана катышуучуларды куттуктап, Жүзім фестивали аймактын туризм тармагына тийгизген таасирин белгиледи. Bizim sosyal tesislerimiz var. Биздин социалдык долбоорлорубуз бар. Айрыкча анын ичинен кыз келиндер үчүн бар экенин айтып кетүү абзел. Сиздер көрүп турган жүзүмдөн жасалган кургак кыям. Аны жасоо жолу эң жөнөкөй. Албетте ал жүзүмдүн ширесинен жасалат. Алгач мөмөнү тебелеп, ширесин чыгарган соң шекер кошобуз. Андан кийин көлөмүнө ылайыктап суу кошуп туруп кайнатып алабыз. 2 күн күнгө кургаткандан кийин азыр сиздер көрүп турган абалга келет. Жүзүм бар жерде шарап бар. Ал эми шарап бар жерде көңүл ачуу жана жакшы болот. Жергиликтүү тургундар жана шаардын коноктору эс алып, баарлашып, ыр-ырдап сынактарды өткөрүшөт. Etnik boyutta bilgilerden. Бүгүн эл аралык Жүзім жиыны фестивали. Ал жыл сайын өткөрүлүп келет. Мындай иш-чаранын болуп жатканына 500 жыл болду. Демек 500 жыл бою өткөрүп келе жатабыз десек болот. Аны көрүү үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер келет. Иш-чара шаардын чет тарабында жайгашкан Жүзім бакчасында уланды. Жергиликтүү тургундарга чарба ээси Довкан Машвиллер быйылкы түшүмдүн эсебинен ооз тийгизди. Türkiye'deki üzümcülük hakkında evet. Türkiye'de өткөн жүзүмдөрдүн ичинен ичке түрү ушул жерде өсөт. Ал эми Каппадокияда өскөн мөмөнүн 3 түрү да бар десем болот. Кызыл жүзүм, ширелүү жүзүм, демирет жүзүмү. Толук бышып жетилишине дагы 2 апта бар. Азыр сиздер көрүп турган бөлүктө ичке жүзүм өсөт. Каппадокияда негизинен суга суусу тартыш, кышындасы топуракка нымдуулукту топтоп алабыз. Үргүп жүзүмүнүн тарыхы 500 жыл мурда башталган. Аймактын туризм тармагы үчүн бул өтө зарыл. Айжамал Болот кызы, Зарима Молдогазиева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.